Психолог адистеринин пикири боюнча турмуш курууга эң ыңгайлуу жашты 22ден 26 жашка чейин деп изилдеп табышкан. Анын себеби азыркы жаштар үй бүлөлүк жашоого моралдык жактан даяр эмес. Өтө жаш кезде тез аранын ичинде бири-биринен тажап, ажырашып кетишет. Ал эми 30 жаштан жогору адамдар үй бүлө курууга толугу менен даяр болушат. Сиздин оюңузча канча жашта үй бүлө куруш керек? Мен оюмча кыз бала деген 27-25 же болбосо 26 жашында үй бүлө куруш керек деп ойлойм. Мен оюмча бойго жеткенде, балагатка жеткенде үй бүлө куруш керек. Мен ойлойм, мисалы үчүн кыздар болсо 20 жашта, балдар 23 жашта болот го деп да өзүмдүн кичине адам бир нерсеге түшүнүп, разбирай деп калганда болуп калат кош керек 23 жаш. 23-24 жашында эмнеге дегенде ал убакытта уже окууңду бүтүп, өзүң туруктуу жумушка ээ болуп каласың да. Мындай сөзсүз бир мынча жаш деген жок. Бул менин оюмча любой момент эле үй бүлө курса болот. Өзү главный сезсе, уже пора дегенде ошондо уже куруп баштаса болот. Азыркы данный момент, азыркы заманбап 25 жаш болуш керек. Эмне үчүн? Потому что жашоо турмуш өтө кыйын азыр. Балдарга көбүнчө жумуш жок, зарплатасы жок. Ошон үчүн жаш балдардын көпчүлүктөрү биринчи өзүнүн социалдык жагынан вопросторун чечип алып туруп, анан үй бүлө куруп атышат да. Менин оюмча 25 жаштан 30 жашка чейин го дейм, азыркы замандын талабы боюнча. Эмне үчүн энди жогорку билим алыш керек, үй бүлөлүк жашоого даяр болуш керек. Анткени үй бүлөлүк жашоо дагы өзүнчө абдан оор. Аны көтөрө алганга мындай билимдүү, чыдамкай болуп, көз жеткенде гана анан ошондо бул кадамга барыш керек. Үй бүлө куруу оңой олтоң иштерден эмес. Мен өзүм үй бүлөлүүмүн, ошон үчүн билгеним үчүн айтып жатам. Адам кичине эртерээк үйлөнбөш керек экен, кичине 23дөн өтүп кыз бала. Эркек бала болсо 25ден өтүп үйлөнүш керек экен. Акыл эси кичине ордуна келип, аркы эркин түшүнүп калган кезде. Эрте үйлөнүп алып, балалык кезин баары үй бүлө менен өтүп анан кийин кичине туура эмес болуп калат экен да. Азыркы заманда балдар 22ден 25ке чейин үйлөнүш керек. Эгер өзүнүн турмушун куруп кете алган болсо, өзүнө ишене турган болсо, үйлөнүпсө болот 22 жаштан баштап. Азыркы заманда эми турмуш башка, шарт башка болуп атпайбы? Турмуш шартына байланыштуу болуп болуш керек азыркы көпчүлүк балдар, жаштар. Менин оюмча бул 24, 25, 26 жашка чейин үйлөнгөн туура деп ойлойм. Себеби бул возрастта адам акылга толуп, көп турмуштагы өйдө ылдыйларды көрүп, түшүнүп калган учурда ойлойм. Ошол мезгил туура деп ойлойм. 20 жаштан өткөндөн кийин турмуш курууга дайын болот деп ойлойм. Адам өзү жетилет, чоңоет, иштеген иши болсо, үй бүлө куруп кете алат деп ойлойм да. Natstatkомдун статистикасы боюнча, канча жашта кыргызстандыктар үй бүлө курушат? Эркектер 20дан 29 жашка чейин, аялдар 18ден 23ке чейин. Орточо эсеп менен Кыргызстан боюнча эркектер биринчи жолу баш кошуу жашы 27 жаш, ал эми аялдардыкы 23 жаш. Республика боюнча эң төмөнкү көрсөткүчтөр Баткен облусуна таандык. Эркектер үчүн 26 жаш, аялдар үчүн 22 жаш. Үй бүлө куруулардын 20% алага түшүү менен байланыштуу. Эң өтүнүчтүүсү түгөйлөрдүн чогуу жашаган 3 жылында көбүнчө ажырашууларга учурайт. Башкача айтканда ар бир 13-чү түгөй болуп саналат. Бардыгы жылына 9000 ажырашуу катталган. Сиздин ата энеңиз канча жашта үйлөнгөн? Менин атам 30 болчу, апам где-то 20 жашта болчу. Апам 22 жашында, атам болсо 27 жашында баш курушкан. Мен ата энем экөөнүн жашы аябай башкача, бирөөсү 45 жашта, апам жаш болчу анда. Атам 22 жашында үйлөнгөн, энем болсо 19 жашында үйлөнгөн. Менин ата энем калп айтпасам 24 жашта, атам 24 жашта болчу. Мен деле өзүм 24 жашында үйлөнгөм. Апам эрте эле 18 жашында эле турмушка чыгып, мен 19-унда төрөгөндө, эми ал кезде ала качуу деген бар болчу да, ошондой. Азыркы заманда андай ала качуу жок, ошондуктан кыздар өздөрү каалаган убакта, каалаган жигитине турмушка чыккан заманда. 26 жашында апам болгон, атам 27 жашында болгон. Тарыхтан карасак, илгертеден баш кошуулар бир социалдык катмарга кирген адамдардын ортосунда болгон. Же болбосо байманаптардын катарындагы эркек киши
колунда жок үй бүлөдөн кыз алууга уруксат берилген. Бирок тескери учурда бай адамдын кызы социалдык статусу төмөн жигитке күйөөгө берилиши эмес. Ала качуу үчүн жигитке салык салынчы, калыңын толук төлөмү жана кошумча 9 баш мал берилчү. Кыздын себин ата-энеси төрүлгөндөн бери камын көрүшчү. Баш кошуу максатында жигит үйлөнө турган кызга азыркыдай алтын шакек эмес, алтын сырга береке берчү. Үрпөт оюндары, калың төлөө, кыздын себи жана туугандар арасында кийит кийгизүү, кыз узатуу жана башка каада салттар бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген. Сиздин оюңузча эмне себептен бойдогу адамдар көп? Азыркы убакта мен ойлобойм, что бойдогу адамдар көп депчи. Анткени баардыгы үйлөнүп жатышат. Менин оюм боюнча үйлөнүп жатышат, бирок ажырашуу бат болуп жатат. Анткени бири-бирин түшүнбөстүк, анан где-то 3 ай, 2 ай, 1 ай сүйлөшүп, анан үйлөнгөндөр аябай көп болуп жатат. Мен ойлойм, бири-бирин адам бири-бирин жакшылап таанып, билип, анын характерин, анан кийин сүйлөшкөндө адам башкача болот да. Анан кийин үй бүлө кургандан кийин үй бүлөлүк жашоо бул совсем башка да. Мисалы үчүн анын деген характерин түшүнүш керек, эмне жактырат экен, эмне жактырбайт экенин баардыгын билгенден кийин, ошонун баардыгын изилдеп билгенден кийин анан кийин турмуш куруш керек деп ойлойм. Ошо үйлөнүүнүн зарылчылыгын билбей атат деп ойлойм. Бойго жеткенде негизи эркекпи, аялбы үйлөнүш керек да. Динде да ушундай. Анан ошонун зарылчылыгын билбей атат деп ойлойм. Бойдок жүрө берсе эле болот. Үй бүлө куруу мындай курганда проблемалар башталат деген туура эмес ойлор бар деп ойлойм. Мен мисалы үчүн менин балам 24-кө чыгып калды, бирок үйлөнбөй атат. А мен кыздар менен деле тааныштырам өзүм делечи. Анан мынтет бир барларга же бирдеке барса эле сразу пиво ичип кирсе эле балам пиво сасытып пиво ичимди ичпей эле койбойбу деп жактырбай сразу кайра келет. Ушундай болот да көп учурда мен баламды көрүп таң кала берем. Мен мындай жакшынакай эле кыздар жүрбөбү десем, мен мисалы үчүн менин сиңдимдин кызы үйүндө эле отурат. Ал мен ой эшикке чыгып кыздар балдар менен таашып дегенде мындай кылбайсың десем, айтат уялып атам дейт. Көрдүңүзбү? Ошо кээ бир кыздар ушинтип отузга чыгып кетишет. Эмнеге дегенде алар эрте үйлөнүп атышат, ойлонбой эле үй бүлө куруп алып атышат да. Эмнеге дегенде тооксуй десем болот да бул. Заман өзгөрүшүнө болуш керек. Азыркы жаштар негизи үй бүлө куруунун алдында бутка туралы деп көп ой максаттар менен курушат. Потому что үй бүлө куруп алгандан кийин дальше кандай көтөрө кетебиз деген абдан көп ойлор пайда болот да. Биринчи очередь мен ойлойм ушу жумуш жагы, зарплата жагы и жашоо үй жагы. Ошол вопростордун баары чечилсе, анда балдар эртерээк үйлөнөт болуш керек деп ойлойм. Азыр заман жакшы да, бойдокчулук кызыктуу. Үй бүлөлүк турмуштун оорчулугунан качып, балким жалгыз жүрсөң жыргал да. Азыркы заман жакшы болуп калбадыбы? Ойноп күлүш керек, тияк бияка барыш керек. Жашоону жакшы түшүнүп калыш деп ойлойм жаштар азыр. Ошон үчүн бойдоктор көп го. Эркин жүргөндө каалашат баары тең. Ары бери басканда каалашат. Ошон үчүн го. Себеби азыр турмуш шартка жетишпескендик көп бизде Кыргызстанда. Баласы көптөр турмушту кечирээк баштап атат. Ага деген каражат керек, ошон үчүн турмушту кеч баштап атышат. Мен ушундай ойлойм. Бойдоктор билбейм, заманга жараша болуп атат деп ойлойм. Анткени жумушсуздук, көпчүлүгү эле финансы жактан кыйналышы мүмкүн да. Жана сиздин идеалдуу партнерыңыз? Менин идеалдуу партнерум деп аябай тизмелер көп болушу мүмкүн. Антип айта албайм, мындай болуш керек же тиндей болуш керек депчи. Мен мисалы үчүн өзүмдүн адамымды тапкандан кийин ошону деген сезем да. Ошо мен адамым экен, характер топ келишет экен, мынакей мен сүйүктүмдү таптым дегенден кийин эле ал үчүн ал адам мен үчүн аябай идеалдуу болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мындай болуш керек деп эч качан айта албайм. Кудайдан корккан аял. Кудайдан корккан. Эгер Кудайдан корксо, күйөөсүнө эч качан кыянатчылык кылбайт деп ойлойм. Токто, жөнөкөй, высокомерный эмес, бир нерсени көтөрө алган, түшүнүктүү болсо дейм да. Идеалдуу аялыңыз кандай болуш керек? Азыркы аялымдай болуш керек. Үй бүлөнү бага биле турган, аял затын түшүнө турган, балалуу болгондо ошо баланын да камын ойлой турган, бардык жагынан төп келген болуш керек. Эркек деген күчтүү болуш керек да. Бардык вопростун бардыгын эркек чечиш керек. Аялга карап. Аял зат эмне? Аял зат деген үйдүн куту деп коет. Баланы багуу керек. Үйдүн жакшы мындай аурасын сакташ керек. Балдарды өскөрүш керек. Аялдын милдети ошол деп ойлойм. А эркек
сырттан таап келип ошо бала чаканы бүт жашоо турмуштун баарын камтыш керек. Идеалдуу жолдошун үй бүлөнү ойлош керек, бала баккан ойлош керек. Үй бүлөм деп жашайт, ошо да идеалдуу эми. Балдарыңа татыктуу тарбия бериш керек, билим бериш керек. Идеалдуу жолдош эле ошондой болот. Ыймандуу болуш керек, тартиптүү болуш керек, элдин кызыкчылыгын, өзүнүн кызыкчылыгын бирдей көрүш керек. Эми турмуш деген турмушка байланыштуу болуш керек. Үй бүлөгө жакшы караса, ошол эле ортодогу жаралган балдарды жакшы тарбия берсе, биринчи очередь бул аял кишинин милдети үй бүлөдө балдардын мыкты тарбиячысы болуш керек да. Бул үй бүлө, ошонун ичинде эне бул биринчи мектеп, биринчи мугалим балдар үчүнчү. Ошондо бул эне деген менин оюмча баардык нерсеге бул балдардын билимине, балдардын тарбиясына, ошондой эле үй бүлөдөгү баардык нерселерине ошол эне жоопкерчиликтүү. Ата сыртта жүрүп көп нерсеге бул билбей калышы мүмкүн, маалымат албай калышы мүмкүн, балдары менен дайыма жанда болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи очередь бул үй бүлөлүк балдардын жакшы тарбиячысы болсо ошол идеалдуу. Үй бүлөгө эмеге бекем болгон, өзүнүн жолдошуна ишенген, эң биринчиден ишенсе деп ойлойм да. Ошол. 25-26 жашта кыздар турмушка чыгып атат, а жигиттер деген бир 30-30дан ашып үйлөнгөн учурлар аябай көп. Эмне дегенде азыркы жаштардын ою башкача го деп ойлойм. Эң биринчи негизгиси окууну бүтүп, кичине жумуш иштеп, бутуна туруп алып, анан үйлөнөбүз деген азыр ой аябай көп болуп атат жаштарда. Бир жагынан ойлойм, ал туура нерсе. Эмне дегенде үй бүлөсүн алгачкы келечекте болот жок, бул да өзүнчө бир мамлекет болгондуктан ошол үй бүлөсүн бекем болуш үчүн эң негизгиси жумушун, бизде Кыргызстанда эми азыр жумушту өзүнүн жумушун баштап үй бүлө курганы туура болот го дейм. Ошондо бекем дагы болот үй бүлө. А салыштырмалуу 10 жыл мурун жаш жубайлар өтө көп болгон. Жаш 18 жаштан 17 жаштан турмушка чыккандар көп болгон. А жаш кезде турмушка чыкканда үй бүлөнүн ценностьтерин көп билбей калышат го деп эсептейм да. Бири-биринин кадыр баркына көп жетпей эле ажырашуулар көп болуп, ошондуктан азыркы учурдагы жаштардын ою туура деп ойлойм. Азыркы учурда үй бүлө кургандар аз болгондугу себеби мен ойлойм, бул үй бүлө куруудан көбү коркушат. Эмне дегенде бул өтө чоң жоопкерчилик. Ал жерде деген уже бала төрөлөт, балага көп жоопкерчилик болот. Ошондуктан азыр жалгыз бойлор көп го деп ойлойм. Үй бүлө куруудан коркпош керек. Канчалык үй бүлөлөр бизде Кыргызстанда көп болсо, ошончолук балдар көп төрөлөт, үй бүлө бекем болот. Бул деген үй бүлө бул колонтонун очогу. Ошол чогуу курган очогу канчалык эки жаш бактылуу болсо, ошол бекем болот, балдар көп төрөлөт, Кыргызстаныбыз өнүгөт. Ошондуктан көбүрөөк үй бүлө кургула. Үй бүлө курулбаса эч кандай өнүгүү Кыргызстанда болбойт го дейм. Эң биринчи эле өнүгүү бул үй бүлөдөн башталат. Ошон үчүн үй бүлө куруш керек деп ойлойм. Биз мамлекеттик каттоо жар ана балактардын каттоо кызматы болгондуктан бизге канчалык жаштар көбүрөөк кайрылып, арыздары менен кайрылса, биз аларга жакшы каалоо тилектерибизди айтып, бул жашоо турмушунун ак жолун каалайбыз дагы. Ошол үй бүлө бекем болсо экен деп жакшы ниет менен жаштардын башын кошобуз. Азыркы жаштар 30 жашка чейин үй бүлө жөнүндө ойлонушпайт. Бекер, адамдын бутка туруусу эң маанилүү. Өнүккүлө, окугула, иштегиле, бирок үй бүлө курууну унутпагыла.